Адамзатка кече кайдан келип, эртең кайда барары өтө кызыктуу жана өтө табышмактуу. Бүгүн артка кылчайып кечеги күндү эстесек, ал күн биз үчүн тарых болуп калып кетти. Ошол тарыхка кайта турган болсок, адам баласы уруулар улутка, улуттар заманга айланып кетет. Тагыраагы бизге чейинки заман, биздин заман жана бизден кийинки заман болуп. Ошол себептен бүгүнкү күндөгү инсандарды замандаштар деп айтабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу Санжыра каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Бул чыгарылышта бизге чейинки замандагы байыркы курулуштар жана цивилизация тууралуу бир нече маалыматтарды сиздер менен бөлүшүп кетебиз. Видеонун аягына чейин көрүп, мага жакты белгисин басканды унутпаңыз. Биз баштадык. Азыр биздин заман өнүгүп өсүү жолундагы доор деп билебиз. Анткени көптөгөн илимий жетишкендиктерге күбө болуп турган учур. Адамзаттын тарыхында айга биринчи жолу Юрий Гагарин учкан деген түшүнүк баарыбызда калыптанган. Жылдан жылга техникалар өнүгүп, адам баласы Марс планетасына барууну көздөп жаткан учур. Тагыраагы бүгүнкү биздин заман тууралуу көпчүлүк замандаштардын кабары бар. Өз көзүбүз менен көрүп жана угуп турабыз. Бүгүн эмне окуя болду, эртеңки күнгө кандай пландар бар? Андай болсо бизге чейинки заманда эмнелер болгон? Кандай жетишкендиктер болгон? Алардын кандай максаттары болгон? Азыр биз бул суроолорго жооп алуу үчүн алар менен байланыша албайбыз. Болгону алардын калтырган издерине маани бере турган болсок, алар бизден да көбүрөөк жетишкендиктерди багындыргандай көрүнөт. Анткени ошол байыркы курулуштар менен бүгүнкү күндөгү курулуш иштеринин айырмасы асман менен жердей. Албетте, бүгүнкү күндөгү курулуштар заманбап жетишкен техникалардын жардамы менен курулууда. Бирок канчалык бийик имараттар болбосун, 100 жыл же 200 жыл турат деп эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү күндөгү жашоочулар биздин заманга чейинки доорду таш доору деп атап келишет. Эмнеге таш доору? Себеби алар таштан ар түрдүү курал-жарактарды жасап күнүмдүк жашоодо колдонушкан деп билебиз. Бул түшүнүктү бизге мектеп программасы үйрөткөн. Тагыраагы таш доорундагы адамдар бизден бир кыйла жылдар артта. Алардын акылы аңчылык кылгандан башка нерсеге жеткен эмес деп окуганбыз. Андай болсо бул байыркы курулуштар кимдерге таандык деген суроо келет. Мисалы, бүгүнкү күндөгү Ливан өлкөсүндөгү Баалбек шаары, Индия өлкөсүндөгү храмдар, Египеттеги Хеопс пирамидасы. Бул пирамида бир гана Египет өлкөсүндө эмес, дүйнөнүн ар кайсыл жерлеринде бар. Жана Американын Перу өлкөсүндөгү Мачу-Пикчу шаарлары. Бул аталган аймактар чоң көлөмдүү монолит таштардан курулган курулуштар менен чектелбейт. Деңиз астындагы шаарлар, Антарктида аймагындагы пирамидалар жана Пасхи аралындагы айкелдер сыяктуу курулуштар кимдер тарабынан курулган окумуштууларды азыркы күнгө чейин туңгуюкка такап турат. Чындыгында таштарды пластилин же камыр сыяктуу ыйлеп анан жасагандай көрүнөт. Бирок бул акылга сыйбаган көрүнүш. Илим изилдөөчүлөр бир мезгилде таштар жана тоолор жумшак ылай сыяктуу болгон деген пикирлерин да айтышкан. Анткени азыркы күндө Турция өлкөсүндө ошол байыркы араба же унаа, кандайдыр техникалардын издери тоолордо жана таштарда калып кеткен. Индия өлкөсүнүн Нанда Деви тоолуу аймагында үн чыгарган таштар көп кездешет. Жергиликтүү тургундар бул таштарды коңгуроо таш деп атап коюшат. Анткени бул ташты урган сайын ар түрдүү үндөр чыгат, кадимки темирден чыккан үндөр сыяктуу. Бирок бул темир эмес, жаратылыштын чеберчилигинен түзүлгөн кадимки таштар. Курамында жер планетасында сейрек кездешкен металлдар бар. Тагыраагы космостогу боштондуктан кулап жерге түшкөн метеорит сыяктуу. Бул таш тууралуу ошол аймактын тургундарында көптөгөн таң калыштуу сырлары бар. Ошол айтылып келген сырлардын биринде бул ташты уруп же чертүүнүн өз мезгили бар жана аны саналуу гана адамдар аткарышы керек. Таштын үнү кайсыл жерге чейин жетсе, ошол аймактагы тоолор жана таштар жумшарат деген ууламыштарды айтып келишет. Балким ошол себептен Турцияда жана башка көптөгөн аймактарда ушундай тоолордогу жана таштардагы издер калып кеткен. Бирок окумуштуулардын кээ бирлери мындай ууламыштарды четке кагып, бул чоң монолит таштар физикалык кубулуштардын жардамы менен иштелип чыккан деп айтышса, кээ бирлери колдо казылып, колдо жасалган деген чечимге токтолгондору да бар. Эгер ошол мезгилде жетишкен технология болбосо, индиялык тургундардын да ууламыштары жокко чыгарылса, ар бир миңдеген тонналык таштарды тегиздеп даярдоо үчүн ташты ташка ургулап эмгектенген кулдардын мээнетине токтоло турган болсок, азыркы күндө дүйнөнүн ар кайсыл жерлеринен байыркы курулуштардын кээ бирлеринен таштарды
сегиздеп кескен болгарка сыяктуу техникалардын издери табылып келүүдө. Ушундай ар түрдүү жаңы ачылыштардан улам окумуштуулар биринин оюн экинчиси колдоп кубаттагандары жок деп айтса да болот. Талаштуу спор учурунда 1929-жылы Американын Хомстед, Флорида шаарында бул таштан курулган коргон ачыкка чыккан. Таштан курулган кызгыл сепил, орусча айтканда короловый замок. Бул сепилди жалгыз бир адам куруп бүтүргөн, Эдвард Лицкалнин. Эдвард 1887-жылы азыркы Латвия өлкөсүндө төрөлгөн. Ата-энеси жөнөкөй колунда жок карапайым болгондуктан Эдвард мектепти 4-класска чейин окуган. Жумушсуздуктун айынан үй бүлөсү башка шаарларга көчүп күн кечирип жашап келишет. Жылдар өтүп Эдвард ата-энесинен айрылып Америка тарапка кетүүнү көздөйт. Экинчи себеби сүйлөшүп жүргөн кызы менен баш кошо албастыгын билген. Анткени анын атасы дайыма каршы болуп келчү. Булардын баарын жыйнап салып 1910-жылы Эдвард Латвия өлкөсүн таштап чыгып кетет. Ошол учурда Эдвард байыркы Египет жана астрономия тууралуу өтө көп китептерди окуп турган. Тагыраагы пирамиданын кантип курулгандыгы тууралуу кызыгып келчү. 1920-жылы Флорида шаарына келип $12 жер сатып алып жумушун баштаган. Жергиликтүү тургундардын жана кошуналарынын айтуусунда Эдвард өтө сырдуу инсан болгон. Эч ким менен учурашпайт жана эч кимди короосуна да киргизген эмес дешет. Ал куруучулук иштерин дайыма түнү аткарчу, тагыраагы жасаган эмгегин сыр кылып жашырып турчу. Ошондой күндөрдүн биринде айланада ойноп жүргөн жаш балдардын экөөсү көрүп калган. Анын короосунда чоң таштар жерге тийбей абада жылып жатканын айтышкан. Бирок бул нерсеге улуулар ишенген эмес, эч ким деле маани бербеген. Кийин 1929-жылы жергиликтүү газетаны үйүнө конокко чакырып Эдвард өз жумушун аяктаганын билдирген. Ошол жылдан кийин бул жерге кызыгып келгендердин саны өсүп, бул курулушту кантип бүтүргөндүгүн билүү үчүн чоң суммадагы акча сунуштагандары да болгон дешет. Бирок Эдвард эч качан сырын ачкан эмес. Эдвард бул гигант таштарды кантип курган жана аларды ордунан кантип жылдырган деген суроо окумуштууларды азыркы күнгө чейин тынчсыздандырат. Себеби Эдвард ошол газетага берген маегинде ушул суроого мен байыркы Египеттеги пирамидалардын сырын ачтым жана байыркы куруучулар кантип кургандыгын жолун таптым деп гана жооп берген. Кийин 1951-жылы Эдвард бул дүйнөдөн өтүп, анын короо жайы жакын тууганына калат. Ал белгилүү компанияга сатып, азыркы күндө бул жер туристтик мейман тосуучу жай катары белгилүү. Бул жерде салмагы 30 тонналык дарбаза жана 5 тонналык отургучтар, фонтан, башка планеталардын формаларын чагылдырган чоң көлөмдөгү таштар, эң негизги таш күн аркылуу иштеген саат жайгашкан. Эдвард орто бойлуулардан да кичинекей болгон. Анын бою 1 метр 50 сантиметр, салмагы 50 килограммдын тегерегинде. Баарын ушул суроо кыйнайт. Эдвард кантип бул чоң таштарды жылдырып жана бийиктикке көтөрүп курган деп. Ал эмгектенген бөлмөдөн ушул эски унаанын запчастары табылган. Ушул куралдардын жардамы менен Эдвард бүткүл сепилдин курулушун аяктаган. Окумуштуулар бул темирдин жардамы менен магниттик тартылуу жана түртүү күчтөрүн пайда кылса болот дешет. Демек Эдвард өз күчүн жумшаган эмес, болгону физиканын жардамын туура пайдаланган деген чечимге токтолушкан. Бирок кантип? Эч ким так далилдеп бере албай келет. Окумуштуулар Түштүк Америка аймагынан таштарга жазылып калган бир нече маалыматтарды табышкан. Алардын көбү упурап жок болуп кеткендиктен маалымат толук бизге жеткен эмес. Ал жерде бир нече миллион жылдар мурда Марс жана Юпитер планеталарынын ортосунда Фаэтон планетасы болгондугу жана ал планетанын жок болуп кеткендиги тууралуу роникалык жазууларда айтылган. Озеки айтылып же кээ бир маалыматтар илим изилдөөчүлөрдүн калеми менен жазылып келди. Албетте жомок сымал туюлат, бирок мифология түрүндө белгиленген. Фаэтон планетасы эч кайсыл планеталардан кездешпей турган заттардан түзүлгөн жана өзүнүн жашоочулары болгон. Фаэтон цивилизациясы качан түзүлгөн бул тууралуу билүү бизде мүмкүнчүлүк жок. Анткени ошол мифологияда фаэтондуктар орусча айтканда бессмертный деп айтылат.
Булардын цивилизациясы миллион же миллиард жылдар бою өнүгүп келгендиктен Фаэтон планетасы космостогу өз кубаттуулугун жоготкон. Жана бул планета кырсыкка учурап жок болуп кетээрин фаэтондуктар жүздөгөн жылдар алдын ала билген. Өз планеталарын сактап калуу же жашоочуларын башка планетага эвакуациялоо жолдорун издешет. Фаэтон планетасына жакын Марс жана Жер планеталарына көчүүнү туура көрүшөт. Бирок Марс планетасынын атмосферасы алар үчүн туруктуу эмес жана кооптуу болгондуктан алар Марс планетасында жердин астына шаарларды курушкан деп айтылат. Кийин бул планетада фаэтондуктар калган эмес. Бул жердеги шаарларын кошумча коопсуздук же экинчи планга сакташкан. Ал эми Жер планетасына 10го жакын корабльдерин түшүргөн. Бул корабльдер азыркы Индия өлкөсүндөгү байыркы курулган имараттардын биринде таштарга тартылып калган. Жана 10го жакын корабльдери менен кошо 7 фаэтондук жашоочулары да болгон деп айтылат. Калган жашоочулары такыр башка цивилизациянын жардамы мененби айтор өтө алыс тарапка кеткен. Алар белгисиз. Бизге белгилүүсү ушул Жер планетасына келген 7 фаэтондуктар. Фаэтон планетасы өтө майда бөлүккө бөлүнүп чачырап кеткендиктен анын чачырандысы Марс жана Жер планеталарына бир кыйла терс таасирин тийгизген. Окумуштуулардын баянында бул жетөөсү ошол Фаэтон планетасы жарылган учурда алар Жер планетасын сактап калганга аракет кылышкан дешет. Бирок ошентсе да азыркы Мексика булуңуна аянтуу 10 чарчы чакырымды түзгөн комета түшкөн. Анын кесепетинен жерде динозавр сыяктуу тирүү жандардын көбү кырылып жок болгон. Өсүмдүктөр жулунуп, токойлор өрттөнгөн. Жаратылыш кыйроого учурап, абаны кара түтүн каптаган. Бул кырсык болжол менен 65 миллион жыл мурда болгон. Убакыт өткөн сайын Жер планетасы жамгырдын күчү менен тазаланып баштайт. Күндүн нуру тийип, жашоо жаңыдан башталды. Фаэтондуктар жер астына өздөрү үчүн шар түзүп баштайт. Үңкүрлөрдө жана суу астына майда шаарларды курган деп айтылат. Жер планетасында жаңы цивилизация башталат. Бирок буга чейинки ири көлөмдөгү жан-жаныбарлар жана өсүмдүктөр кыйрап, урук тукумсуздукту алып келди. Жан-жаныбарлардан кургактагы динозавр, сууда жашаган мезозавр жана бийиктикте учкан яшерлер жок болгон. Фаэтондуктар кайсыл бир аралдан бойлору 7-8 метрлик великан адамдарды табышкан. Булар лемур коому болгон дешет. Алар ошол болуп өткөн кырсыктан 1/3 бөлүгү аман калган. Фаэтондуктар булар менен байланыштарын күчөтүп, лемур коомуна көптөгөн өнөрлөрүн үйрөтүп турган деп айтылат. Тагыраагы фаэтондуктар өздөрүнүн сыйкырдуу касиеттерин алар менен бөлүшүп турган. Ушул инсандын тарыхындагы өзгөрүүлөр алгачкы цивилизациялар тууралуу философ Елена Блаватскаянын чыгармаларында кеңири жазылган. Жана андан сырткары башка илим изилдөөчүлөрдүн жазма булактарында, Тибеттеги архив сакталган каттарда айтылган. Лемур коомунун цивилизациясы миллион жылдарга ууланган. Ошол мезгилде алар Жер планетасында өтө көп жетишкендиктерди багындырган. Балким азыркы күндөгү деңиз астынан табылып келген шаарлар алардын кээ бир калдыктары болсо керек, бирок далил жок. Себеби мындай жогорку даражадагы курулушту адамзаттын айтылып келген тарыхында лемур коому гана жасай алган. Алар жогорку деңгээлде өнүгүп, жаратылыштын күчүн пайдаланган. Тагыраагы сыйкырдуулуктун туу чокусун багындырган дешет. Бирок Жер планетасын фаэтондуктар көзөмөлдөп турган. Кийин башкарууну лемур коому талашкансып фаэтондуктарга чабуул жасаган. Албетте фаэтондуктар аз болгону менен алардын биз билбеген касиеттүү энергия күчтөрү чоң болгон. Жыйынтыгында эки тараптын кагылышуусу өтө чоң кыйроого алып келген. Алардын кагылышуусу азыркы биздин түшүнүк боюнча курал-жарак менен согушкан эмес. Алардын мүмкүнчүлүгү бизге байкалбаган энергия же ядердик жарылууларга ээ болгон деп айтылат. Бул ядердик жарылуу Жер планетасынын орбитадагы айлануусуна бир топ терс таасирин тийгизген. Жер планетасында кайрадан климат бузулду жана фаэтондуктар миллион жылдар бою курган эмгектери бир заматта жок болуп кетти. Алардын орбитадагы көптөгөн корабльдары жарылып кетти. Фаэтондуктар Жер планетасын таштап чыгып кеткен деп айтылат. Кайсыл планетага кеткен бизге белгисиз. Жер планетасы кыйроого учурап, жардамга муктаж болуп калып кетти. Анын ичинде лемур коомунан бир аз болгон. Бул мезгилди Атлант элдеринин жаңы цивилизациясы деп аташкан. Атлант элдери лемур коомунун тукумдары. Алар лемур коому сыяктуу 7-8 метрлик великандар болгон эмес. Булар 2-2,5 метрлик адамдар болгон. Жана буларда фаэтондуктар же лемур коому сыяктуу сыйкырдуу касиеттери болгон эмес.
Бирок Атлант элдери да жер планетасын калыбына келтирүүгө өз күчтөрү менен аракеттенишкен. Лемур коомунан калган кээ бир технологияларды изилдеп кайра иштетүүнү, ошол аларга чейинки цивилизацияны улантууну максат кылышкан. Бирок лемур мамлекетинин 90% деңиз астында калып кеткен. Ошентсе да Атлант элдери жогоруда айтып өткөн Пасхи аралындагы курулуштарды, Евразиянын көпчүлүк жерлериндеги пирамидаларды куруп жетишкен дешет. Атлант элдеринин да доору көпкө созулган жок. Көптөгөн аймактарды суу каптап, Атлант эли экиге бөлүнүп кеткен. Жарымы Африка тарапка, калганы Гималай тоолоруна жер которушкан. Болжол менен мындан 11 000 жыл алдын жерге кулаган кометанын кесепетинен Атлант элдеринин көбү кыргынга учураган. Дагы миңдеген жылдар өтүп, азыркы биздин цивилизация башталат. Башында айтып өткөн таш доору. Бул мезгилде адамдар эки түрдүү болгон деп айтылат. Биринчиси аң сезими бар адамдар, экинчиси жапайы адамдар. Аң сезимдүү адамдар жыл өткөн сайын акылдуулук менен жапайы адамдарды кырып жок кылып турушкан. Жердин бетинде тоо таштарга бекинип жапайы адамдар саналуу гана калган. Булар бүгүнкү күндө кээде биз угуп калган Йетти же снежный человек дегендер болушу мүмкүн. Биздин тил менен айтканда бул жапайы адамдар азыркы күндө кээ бир жашыруун камераларга түшүрүлүп калгандары да бар. Бирок тасманын сапаты начар. Жана көптөгөн аймактарда алардын издери табылып келет. Окумуштуулар бул жапайы адамдар бизге караганда 300 жыл көбүрөөк жашайт деп болжогон. Бүгүнкү күндө биз жетишкен заманда жашап жатабыз деп көкүрөк какканыбыз менен ошол бизге чейинки лемур жана Атлант элдеринин жетишкен цивилизациясынын 1% дагын баса электей көрүнөбүз. Эгер чындап 21-кылымда илимий техникалар өнүккөн болгондо байыркы цивилизация тууралуу так далилдер бизде болмок. Албетте бүгүн тарыхты изилдеп жүрүп, биз да сиздер менен эртеңки күнү тарыхта калабыз. Баарыңыздар аман болуңуздар.